Саламатсыздарма билим алуучулар? Кырккабатта аштуу көкөнүстөр менен жемистерди туздоо технологиясынын негиздерин зерттөө жана оларды тажрыйбеде колдонуу модулу боюнча өндүрүстүк тажрыйбемизди баштайбыз. Бүгүнкү такырыбыбыз алманы сууда устоо, яғни туздоо. Биз бал менен адисти колдонайын деп отурбуз. Жоспары алманы және дамдеуичтер даярдоо жумуштары боюнча техника коопсуздугу, жумусту орундоо боюнча багалоо критериялары, жумуска катыштуу тапшырмалардын ирети, тажрыйбени бекитүү боюнча өзүндүк жумуш. Сабактын максаты касыбий модуль боюнча алган теориялык билимди тажрыйбе жүзүндө орундай отуруп аларды пысыктоо. Жумуш барысында кажеттүү курал жабдыктар менен шикзаттар менен таанышайык. Кажеттүү шикзаттар: алма 2-3 кг, аш тузу 1 ас касык, бал 2-3 ас касык, суу 3 литр, каракат, чий жапырактары. Кажеттүү курал жабдыктар — ол бизге әйнек, банкалар менен какпактар кажет жана ыймалданган ыдысты колдонгон жөн. Эгер рецепти жаңы пишкен жасыл болсо, каракат жапырактар, райхан жана дагы башка, онда мукуят жубада немесе бир нече саат ыстык сууга жыбытып алабыз. Шекилдөөктүү жемистин сапасына коюлатын талаптар: алма жемиси жаңы, механикалык закымданбаган болуу кажет. Алманы туздоодо даярдоо жумуштары боюнча техника коопсуздугу менен таанышайык. Жумуш кезинде коопсуздук техникасы эрежелери менен тазалык, гигиеналык талаптарды сактоо. Өнүм азырленетін орун гигиеналык талаптарга сай болуу керек және залалсыздандыруу жумуштарын билим алуучу алдын ала аткаруу тийиз. Өнүм азырлеместен бурун шикзаттардын сапасын аныктап алуу керек. Өтпөйттүн курал саймандары менен жумуш истемөө. Жумуш кезинде бөтөн жакка назар аудармоо. Жумуш бүтүсү материалдар менен куралдарды жууп, өз орундарына жыйып коюу. Электр, газ плиткалары менен абайлап жумуш истөө. Жумуш бүтүсү өчүрүү кажет. Жумушту орундоо боюнча багалоо критериялары. Биз багалоо критерияларын 3 шкалага бөлдүк, яғни 5 үздүк, 4 жакшы, 3 канагаттанарлык. Үздүк такырып боюнча барлык берилген тапшырмаларды өтө жакшы рит менен орундап, кири байланыш иретинде арнайы бейне тапшырманы үздүк орундоо. 4 жакшы такырып боюнча барлык берилген тапшырмалардын толук эмес орундап, кири байланыш иретинде арнайы бейне тапшырма боюнча натыйжени жакшы орундоо. 3 канагаттанарлык такырып боюнча барлык берилген тапшырмалардын мүлдем толук эмес орундап, кири байланыш иретинде арнайы бейне тапшырма боюнча натыйжени убактылуу орундамоо. Мен сиздерге арнайы бейне жазба дайындадым. Сол бейне жазбага назар аударуларыңызды сураймын. Алма жемиси бәринин сүйүп унататын жемистердин бири. Алманын курамында адам агзасына кажеттүү дарумендер өтө көп. Алмадан тосап, шырын, джем, повидло сыяктуу өнүмдөр жасалынады. Бирок бири билсе, бири билбейт алманы сууда устауга, туздоого болатынын. Онун пайдасы өтө көп. Курамында С дарумени жогору болот. Ол көптөгөн инфекцияга каршы тура алат. Осы маалыматтарды эскере отуруп, калай дайындалуу керек экенин сиздерге көрсөтөйүн. Алманы туздоо үчүн бизге керек 2-3 кг алма жуулган таза, 2-3 касык бал, 1 касык туз және жүзүм жапырагы, чий жапырактары кажет болот. Жапырактар ол эрекче дәм, иіс береді. 2 литр суу және 3 литр банка кажет этеді. Біз стерилденген банканын түбүнө жапырактардын бәрин жакшылап салып чыгабыз. Жапырактарды алдын ала сууга салып, жыбытып коюу кажет. Үстүнө таза алмаларды салабыз. Алмалардын көбүнө сары түстүү, көк түстүү түрлөрүн колдонгон жөн. Өйткөнү сары түстүү алмалар көбүнесе кышкыл эрекче дәмі болот. Үстүнгү жагына дагы да жапырактарды толтуруп салып чыгабыз. Енді туздукту дайындоого кирисейик. Туздукту дайындоо үчүн 2 литр сууга 1 касык тузумузду салып, эригенче аралаштырабыз. Үстүнө балды салабыз. Өздөрүңүз жакшы билесиздер, бал адам организмине өтө кажет. Өйткөнү бал иммунитет көтөрүүгө бирден бир себепчи өнүм болуп табылат. Жакшылап туздугумузду аралаштырабыз. Толук эригенден кийин барып биз өзүбүздүн жана дайындалган банкага суюктукту күйүп чыгуубуз керек. Осы дайындап аткан өнүмүбүздүн калориясы өтө жогору.
Бұның құрамында және де кальций, калийлар, минералды элементтердің барлығы бар. Адамның сүйектердің қатуына бірден-бір көмегін тигізеді. Міне осылай сұйықтықты құйдық. Сосын қақпағын жауып біз 2 аптаға қойып қоямыз. 2 аптадан кейін өнімізді тұтынуымызға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі тәжірибелік сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Тәжірибелік сабақты бекіту бойынша өзіндік жұмыс тапсырмаларымен танысыңыздар. Ақпарат, бейне материал, жаңашылдық деп 3 кезеңге бөліп отырмыз. Ақпарат, тәжірибе тақырыбы бойынша берілген ақпараттармен мұқият танысып, және оларды орындау. Бейне материал, аталмыш тақырып бойынша орындалған тәжірибе тапсырмалары бойынша бейне материал түсіру. Жаңашылдық, берілген тақырыпқа рецептураға қатысты өзгертулер мен жаңа рецептуралар іздеу, бөлісу. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік